Assalamu alaikum урматтуу туугандар, Жалал Бачанын тургундары жана мыймандары. Ошол Адилеттүү жарандар каналынын подписчиктери, көрөрмандары, хейтерлери, кызыккандар и так далее. Азыр сакин келетам, могул Айти базар жактан автовокзалга. Эми эмне дегим келет, эмне тартып атам, могул жерде жолду тосуп көрүп атабыз, спринтер турат. Могу спринтерди алды да дагы эми 10 дебейин 8 метр точно бар да. 1 2 3 4 8 метр, 7-8 метр точно бар. Бирок арт жагыны кара, алдыны такылып жолго туруп. Салам алейкум, шеф. Мон алдыңызда 7-8 метр турат да. Ошо жолду тосуп алыпсыз. 1-2 метр алдыга жылып койсоңуз бош болуп турат да жол. Рахмат. Эмне үчүн биз ушундай башыбыз өтүп кетсе эле аркабызды карабайбыз да, бизчи көбүнчөчү. Аркабызды карабайбыз. Эми башкаларды ойлоп ушул алдыбызда ушунча жер турса дагы ушул өзүбүз өтүп алсак болду. Аркабызда канча метр калды, жол тосулду, башка болду, ишибиз жок. Ошол үчүн достор, эми мен буну уруштуум же андай максатта эмес, эми өзүбүз ойлонуп ошол башкаларга ыңгайлык жасабадымбы, мына алдыга жылып койсом мындай жол ачык эле болуп калат экен, ыңгайлык жасабадымбы, бирөөнүн акысына кирип албадымбы деп биринчи ошо жакты ойлоп туруп иш кылайлы туугандар. Ошондо коом дагы өзгөрөт, шаардагы положениялар дагы өзгөрөт, могу жолдор дагы оңдолот. Эми карагыла, могу канчадан бери айтып атабыз, ушул бир 100 метр, 200 метр жер жол болбой калган. В общем элечи. Анткени адамдар мындай кылып тротуарга коюп алат. Жол жакта канча жай турат, машина койгонго жок. Тротуарга коюш керек, сөзсүз тротуарга коюш керек. Мен бир нерсе десең, мен ушул жерде жашайм дейт. Макул, жаша, сени жашаба деген адам жок. Бирок бирөөнү жолго койбо да. Эми дагы жакшы бул жер мындай кенен экен да, жамбаштан өтүп кете бересиң. Мен бул конкретно бул машинаны айткан жокмун, башка жерлерде дагы ошондой да. Мул адам ушундай, бул жерде ушундай коебу, башка жерде да ушундай коет. Ошол үчүн аң сезимди өзгөртүш керек да. Мына жол жакта мына грузовой машиналар батып атат. Грузовой. Жеңил машина эмес, грузовой машина батып атат. Ошону туугандар, Кудай мени бизге жөндөн жөн берген жок. Ошону иштетип, ойлонуп иш кылайлы. Рахмат барыңарга.